Казакстанда 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүп жатат. Ошентип Шымкентте ат спорту боюнча күн сайын машыгуулар өтүдү. Алардын арасынан чабандиз Балнур Садык да бар. Кыз куумай боюнча көптөгөн медалдардын ээси шапаттуу, ишенимдүү аргымак менен ар дайым өнөрүн көрсөтүп келет. Ал саатына 600 км чейин ылдамдыгын жогорулата алат. Балнур менен Шап жуп болуп мыкты ийгиликтерге жетишип, эл аралык сынактарда чыныгы шоо көрсөтүүгө убада беришет. Кесиптештери өздөрүнүн чеберчилигине ишенгендиктен команда жеңишке жетет деп күтүп жатышканын айтышат. Ал арада Павлодарда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ат чабыш боюнча алгачкы катышуучулар аныкталды. Тандоо этабында Казакстандын бардык облустарынан 100гө жакын спортчу күч сынашты. Мелдеш Кунан байге, топ байге, жорго жарыш жана аламан байге жаатында 4 түр боюнча өттү. Аттардын даярдыгынын деңгээлине келсек, бул чемпионатка мыктылар катышууда. Буга кошумча бул тизмеде былтыркы чемпиондар да бар. Чемпиондар да бар тизимде. Көчмөндөр оюнуна ирктөө биз үчүн кубаныч. Көчмөндөр оюндарынын тандоо турунда жеңиш биз үчүн чоң кубаныч. Мангыстаудан келип 3,5 миң чакырым жолду басып, 7 ат алып келип катыштык. Кунан байгеде 5-орунду алсак, топ байгеде Гасыр атыбыз 1 келди. Албетте бул биз үчүн чоң жетишкендик жана жоопкерчилик. Биз эми көчмөндөр оюндарында татыктуу жыйынтык көрсөтүүнү көздөп жатабыз. Жигерибиз, күч жигерибизди салып, бүткүл элдин атынан